ысык-көлгө түшүп жаткан кызды катер сүйрөп кетти. Ысык-көлгө түшүп жаткан кызды катер сүйрөп кетти. Бостеридеги Алтын кум пансионатынын аймагында кечээ 8 августта ысык-көлгө түшүп жаткан кызды катер сүйрөп кетти. Бул тууралуу Акипресс агенттигине жабырлануучу Айдана Зулумова өзү билдирди. Анын айтымында ысык-көлгө Бишкек шаарынан достору жана туугандары менен барган. Сууга түшүп жатканда катерге байланган парашюттагы трос менен сүйрөлүп 200-300 метр тереңдикте калган. Катердин айдоочусу кулакка такыч менен жүргөнүн жана эч нерсе укпаганын айтты. Бирок ошол учурда баары кыйкырып жаткан. Менин жанымда эжем жана досум бар болчу, деди жабырлануучу. Ал курсак тарабынан жаракат алып, Чолпон Ата аймактык ооруканасына жеткирилген. Ал эми ысык-кол райондук ички иштер башкармалыгынын мындай факт катталганын билдиришти. Булак Назар Ньюс. 2018 жылы акыр замандын белгилери байкала баштайт. 2018 жылы акыр замандын белгилери байкала баштайт. ЖМКлар айтылуу болгариялык көз ачык Ванганын 3-чү дүйнөлүк согуш тууралуу айткандарын жарыялады. Порталдын жазганына караганда Ванганын айткандары Сириядагы согушка тиешелүү. Көз ачыктын божомолу боюнча бул согушка каршылашкан тараптар химиялык куралдарды колдонуп, террористтик актылар болуп, бир гана тарап жеңишке жетишет. Анын натыйжасында Европа жылан сыйпагандай жок болуп, АКШ мамлекет катары жер шарынын картасынан жоголот. Россия бул согушта тынчтык орнотуучунун ролун аткарып, адамзаттын аман калуусуна көмөктөшөт. Көз ачыктын айтымында бул согуштан кийин эле апокалипсис башталат. Акыр замандын жышааны экологиянын бузулушу менен 2018 жылы эле сезиле баштайт. Кыямат кульминациялык чегине 50.079 жылы жердеги жарылуудан же жердин башка бир планета менен кагылышуусунан кийин жетет. Булак Азия Ньюс.